уруксат этсеңиздер, эки МЧС министринин орун басары бар экен, бирөө онлайн, бирөө офлайн, Жумалиев Нурбек Алмазбекович и Асанов Алмазбек Аскерович. Мага деген менин дарегиме Ак Суу районунун тургундарынан кайрылуу келип атат да. Нурбек Алмазбекович, ошондо деген Ак Суу районунда кум шагыл казуу боюнча эмелерди күбөлүк алдым дейт. Бир жыл аябай чуркаганбыз, инвесторлор тарттык дейт. Анан аякта бир кыз учуңар бар экен азыр да, ошону айтып коесуздарбы? Анан МЧСтин корутундуу кагазын рай администрациядан эч ким деле айтпаптыр дейт. Анан ошол корутундуу кагазы алынбай калгандыктан эми күбөлүк жокко чыгып атат. Ушундай учурлар боюнча, бирок мен именно Ак Суу районунда айыл өкмөтүндө бир чоң маселе бар экен, иш козголуптур деп ошону айтып коесуздарбы? Макул, айтып коесуз, бирок түшүндүрмө берип кетсем, суунун нугунда алганга болбойт да, негизичи МЧС ошол макулдукту берет, анан бизден албай, ал прямой алып алган турбайбы? Ал негизи туура эмес да. Ошондо күнөө рай администрацияда болот атат, Болушу мүмкүн, себеби алар биздин макулдук жок берип салыптыр да. Ошентип күбөлүктөрдү берип жаткан рай администрацияга ушундай мыйзам бузуулар болуп жатса, аягында деген чыгашы мындай чоң эле ызы чогулуп болуш керек райондо, бул жалгыз эмесмин дейт. Анан ошол аягында эмне болду? Эмне болот? Аны тергөө иштери жүрөт, укук коргоо органдары кылат да. Айыл өкмөтүнө. Бул ошол алган эми жана күбөлүктү берген комиссияга эметилет да, иш Сиз, Нурбек Алмазбекович, сиз ушу микрофонго бир айтып койсоңуздар, жалпы Кыргызстан боюнча кум шагыл иштетем деген жарандарыбыз, ишкерлерибиз МЧСтин сөзсүз түрдө корутундусун жазуу түрдө алыш керек деп. Анан айыл өкмөттөр, акимчиликтер, губернаторлор ортодо деген жанакындай маселе болуп кеткенден кийин ишкерлер аягында мен чын эле жөнөкөй жаран экен да, мен билбептирмин дейт, мага рай администрациядан айтылбаптыр дейт. Анан Кыргызстан боюнча канча адамдарга ушул бир тизмесин так эч ким деле айтпаптыр деген суроолор болуп атат да. Ошондо күнөө рай администрацияда, значит, МЧСтен обязательно должно быть заключение, да? 43-чү токтомдун негизинде дарыянын нугунда жана дарыянын жээгинде водоохранный полоса бар. Ошолорго кирген координаттарда бул милдеттүү түрдө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин макулдугун алыш керек. Карьерлер болсо деле, ошо карьерлер жөнүндө сөз. Именно ошо ПГС боюнча карьерлерди айтып атам да. Анан ал жакта өзүнүн талаптары бар. Суунун нугунда 0,1 гектардан ашпаш керек, бул 10 сотик. Суудан тышкары нары 1 гектардан да. Анан тереңдиги 2 метр болбош керек деген. Тереңдиги 2 метрден ашып кетсе, эми атайын долбоор даярдалып макулдаштырылат, бул макулдаштырылат Жаратылыш министрлиги менен, Мин природа менен. Да, Мин природа. Анда бул жеңилдетилген вариантын рай администрация менен такташып алып ошентип алып атышса керек. Негизи деген полностью ТО чоңураак, площадьтар чоңураак болсо ТО жазылып туруп, долбоор жазалат. Мин природа менен долбоор жасалыш керек да. Бирок баары бир өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен макулдашуу керек да, суунун нугунда болгондо, дарыянын нугунда болгондо. Ошону ишкерлердин баарына бир рай администрацияда биз эле чечип беребиз дегенде күбөлүктөрдү бергенден кийин андан кийин келип туруп МЧС тарабынан жокко чыгарылып атат деген, мен ойлойм бул жерде бизде межведомственный жалпы бир чоң проблема бар да, взаимодействие деген. Ошону губернаторлорго, өкмөт тарабынан сиздер дагы бир расмий кайталап коесуздарбы, акимчиликтерге, айыл өкмөттөрүнө жеткирип коюшсунчу. Жөнөкөй жарандар ушунча үмүттөтүп сырттан бери инвесторлорду алып келдик дейт, аягында ушундай болуп калдык деген суроолор кийин туулбасын да, жапа чап.